Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri vahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum. Hormatly apalar, bu жерде көпчүлүк аял кишилер отурат. Бүгүнкү туткан орозоңуздарды Аллах таалам кабыл кылсын. Билесиздер, исламдагы негизги 5 парз болсо, ошол исламдагы 5 парздын бирөөсү, 5 түркүктүн бирөөсү бул орозо болуп эсептелет. Деги эле ислам ааламында мусулман дегенде орозо туткан адамдарды, орозо дегенде мусулмандарды түшүнө тургандай деңгээлдеги, жада калса мусулман эмес, мусулмандар жашабаган, мусулмандардын атын уккандай мусулман деген эл бар турбайбы дегендей бир ойдо жүргөн алыс аймактарда дагы, жактарда да ошол мусулман дегенде буларда орозо тутат деген түшүнүк бар. Булар таң аткандан кечке чейин эчтеке жебейт экен, ичпейт экен, ушундай жүрөт экен деген сыяктуу бир орозонун ушунчалык деңгээлде динибизде бир орду бар, улуу бир ибадат болуп эсептелет да. Ошондуктан бул мына сыяктуу да, мисалы үчүн орозону айтат да, орозо ошол сыяктуу экен да. Мисалы үчүн сенин телефонуң заряды өчүп калса, бир күндө бир маал саясың. Бир маал саясың дагы, ошол телефонуң кечке чейин сага кызмат кылат. Кайра кечинде келип эртеси күнү саясың дагы, кайра эртеси күнү кечке ошол телефонуң сага кызмат кылган сыяктуу, бул орозо ошондой. Орозо бул адам орозодо, бир айлык орозодо энергия алыш керек, өзүнө руханий байлык топтош керек. Ошол орозодогу бир айлык топтогон руханий байлыгы аны кийинки орозого жетелей тургандай болуш керек. Ошон үчүн шариятыбызда Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат да, намаздан намазга жерки, жумадан жумага жерки, орозодон орозого жерки күнөөлөр кечирилет дейт. Мисалы үчүн ушул орозодо туткан орозолорубуз бул орозого жерки кел кылган, пендечилик кылып билип-билбей кылган майда чүйдө күнөөлөрдүн баарын ошол орозо жуат экен да. Ошондуктан бул орозодо жөн эле бир аз орозо кармап коё эле бүттү эмес. Тетиринче бул орозо жыл бою мына алдыбыздагы келаткан кийинки жылга полностью заряд алып, толугу менен күчтөнүп, намазга дагы, орозого дагы кандай ибадаттын түрү болбосун, ошол ибадаттын түрлөрүнө бекем болууга үндөгөн бир ибадат болуп эсептелет. Ошон үчүн Аллах таала Куранда "Я аyyuhallazina amanu kutiba alaykumus-siyamu kama kutiba alal-ladzina min qablikum la'allakum tattaqun". Эй имандуулар, силерге орозо парз кылынды, силерден мурунку үммөттөргө парз кылынгандай дейт. Муса пайгамбарга да орозо парз болгон экен, Иса пайгамбарга да орозо парз болгон экен. Бизден мурунку пайгамбарлардын баардыгына орозо парз болгон экен. Ошол сыяктуу эле биздин пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга дагы биздин ислам динибизде орозону Аллах таала парз кылып койду. Эмне үчүн? Лааллакум таттакун. Демек орозо ошол экен, адам баласына такыбалыкты алып келет экен. Биз өзүбүз билбейбиз да. Биз өзүбүзгө сезилбейт, бирок орозонун ошондой бир улуу бир касиети бар экен. Адамдардын деңгээли болот, адамдардын даражасы болот. Ошол адамдардын деңгээлине, даражасына жараша баягы ошондой ибадаттардагы бир өзгөчөлүктөрдү сезүү болот экен. Бирөөлөр үчүн бул орозо жөн эртеден кечке жери баягы кеселип ачка жүрүү болсо, бирөөлөр үчүн бул улуу бир бакыт. Анткени Кудай жаратуучунун айтканын аткаруу, бул сүйгөндүн айтканын аткаруу. Бул шариятыбызда ошондой да, шариятыбызда бул илгертеден ошондой болуп келген. Алым уламалар ашыктык ырларын айтып келген. Ашыктык, махаббат ырларын айтып келген. Маулана Жалалуддин Руми айтат да, мен ашыктык жөнүндө айтып атканда силер бир аял кишини же бир ашык болуп калган бирөөнү айтып атат ойлобогула. Мен ашыктык жөнүндө сөз кылып атканда мен Кудайга болгон ашыктыкты сөз кылып атам дейт да. Ошондуктан Кудайга Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, кимде-ким ыйманы толук болсун десе, анда адам Алланы жана пайгамбарды бардыгынан жакшы көрүш керек. Демек, өзүңдүн аялыңан дагы, ата-энеңен дагы, бала чакаңан дагы, бүтүндөй адамдардын бардыгынан Аллага ашык болуп, Алланы чындап сүйүп, Алла менен гана жашап калган адамдар болуш керек да. Ислам дини негизи бизди түпкүрү ошого чакырат. Ислам дини бизди кимде-ким чындап Алланы сүйсө, кимде-ким чындап пайгамбарды сүйө турган болчу болсо, ал бул дүйнөдөгү эң бактылуу адам болуп эсептелет да. Ал эми сүйгөндүн талабын аткаруу, сүйгөндүн суранычын аткаруу, бул ар качан сүйгөн адам үчүн бул бакыт болуп эсептелет. Сен бирөөнү чындап, чын жүрөгүңдөн сүйүп, ошого ашык болуп, ошонун ар бир демине, сүйлөгөнүнө, сени карап жылмайганына канчалык деңгээлде ашык болуп аткан болчу болсоң, Аллага ашык болгон адам да ошондой да. Анткени ашык болгон адамдын эмне десе ошону аткарганга, таман астында аткарганга, акыркы тыйынын, акыркы күчүн жумшап болсо дагы ошонун кызматын өтөгөнгө, ал зыян тартып атса дагы ошонун кызматын өтөгөнгө даяр болот да. Ал эми шариятыбызда
Бул динде аалымдар Аллага ашыктык ырларын ырдап, какшап көздөрүнөн жаш эмес кан агып келген. Ошондуктан урматтуу энелер, келечек муунду тарбиялай турган бул апалар экен. Ошондуктан апалар канчалык ыйманы күчтүү болсо, апалар канчалык ыймандуу болсо, апалар канчалык намазга бекем болсо, апалардын өздөрүнүн ички дүйнөсү таза болсо, апалар үйдө балдарга ар кимди ушактабай, ар кимди жамандабай, ар ким туурасында өйдө төмөн сүйлөбөстөн, тетиринче балдарга туура таалим тарбия бере турган болчу болсо, келечек муунду тарбиялай турган бул энелер болуп эсептелет экен. Эненин колунда экен. Апалар отурасыздар, баарыңыздар жакшы билесиздер. Жада калса, ошол эненин курсагында тарбия башталат экен. Эненин курсагында жүргөндө тарбия башталат. Андан кийин эненин сүтүн эмип атканда тарбия уланат. Демек, энеден көп нерсе чечилет экен. Эне билинбегени менен ошол жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткандай, аль-жаннату тахта ахтамил уммахат, алымдарыбыз айтып жүргөндөй, бейиш бул энелердин кадам астында деген бул бекерден бекер эмес да. Ошондуктан адам баласынын бейиши кыла тургандагы, адам баласынын туура жолго келечекте бир жакшы бир багытка багыт бере тургандар дагы, адам баласынын же туура эмес бир багытка багыт берип, баласынын бир туура эмес жолго себепке түшүп калышына дагы бул апалардын ролу чоң. Kullu mevlud yuladu alal fitra deydi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadiste. Ар бир туулган бала табигый ыйман менен туулат дейт. Бирок алардын ата энеси же аларды христиан кылат, же яхуди кылат, же мажуси, же отпарас кылат дейт да. Демек, динде баланын кайсы динди тутуруп жашап, кандай болуп анын ички дүйнөсүндө руханиятынын бай болушу, кедей болушу, ал апасынын, атасынын, өзгөчө эненин ошол жерде бир ролу чоң болуп эсептелет экен да. Ошондуктан урматтуу апалар, биз канчалык деңгээлде келечекте балабыздын жакшы болушун каалай турган болчу болсок, эмнеден биз аракет кылайлы. Мен далай адамдарды көргөнбүз турмушта. Мынакей, азыркы коом өзгөрдү. Азыркы жаштар менен биздин бала кездеги жаштардын айырмасы бар. Мен эсимде, мен далай адамдарды көргөм. Балдары көчөгө чыгып кетсе, апалары таң атканча уктубайт эле. Ким менен мушташты, арак ичип каякта жүрөт деген ошондой доор болчу. Көчөдө арак ичүү, өлгөн жерлерде арак ичилет эле. Өлгөн жерлерде арак менен апарып көңүл айткандарды биз көргөнбүз. Демек, апалар ошондой. Кечинде эртең менен баласы келсе, түн таң камал мас болуп келет, үйгө чатак салат, башка кылат. Бунун бардыгы эмне экен? Көрсө адам баласы ушундай экен да. Адам баласы бул дүйнөдө Кудайга кулчулук кылып, Кудайды сүйүп, пайгамбарды сүйүүгө бала чаканы тарбиялабаса, ошонун кесепетин турмушунда чектирип коет экен. Демек, кайсы бир эне учурунда балага туура таалим тарбия берип, бала үчүн, биз үчүн шариятта там салбай койсоң, тамсыз жашап өтүп кетсең, квартирада жашап өтүп кетсең күнөөкөр болбойсуң. Бирок балага туура таалим тарбия бербесең күнөөкөр болосуң. Заңгыраган, эки таш кылып туруп, миллион долларды сарптап туруп тамды салып койдуң. Бирок ичинде балаң тартиби жок. Кудайга ишенбесе, пайгамбарга ишенбесе, шариятты сыйлабаса, атаны сыйлабаса, энени сыйлабаса, ал салган тамыңдын дагы, ал берген балаңдын да эч кандай пайдасы жок да. Ошондуктан Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты го хадисте, кимде ким бир кызды тарбиялап өстүрсө, ал адамга бейиш деди. Эмнеге? Анткени эмнеге дегенде, сен адам затына салым кошуп атасың. Сенин салымың, сен бир чоң 20 этаж, 30 этаж тиги асман тиреген үй салган жериң жок. Сен жөн эле коомго бир жакшы адамды тарбиялап берип салым кошуп атасың да. Ошондуктан урматтуу апалар, бардыгыбыздын максатыбыз ошол болуш керек. Бардыгыбыз келечекте коомго, исламга, динибизде жакшы бир баланы тарбиялап берүү. Ошон үчүн Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эч кайсы эч жерде бир 200 этаж үй салсаң сен бейишсиң деп убада берген эмес. Кимде ким мечит салсага бейиш деп убада берген. Кимде ким жакшы кызды тарбиялап өстүрсө, андай адамга бейиш деп убада берген. Анткени эмнеге дегенде, бул жакшы адам коомду алдыга сүрөйт экен. Ыймандуу адам, Кудайдан корккон адам. Ал эми кимде ким баланы туура эмес багытта тарбиялай турган болчу болсо, ал жанагы апалардын түнү менен баласы арак ичип келет, таң атканча, балам эмне болуп келет экен же күйөөм эмне болуп келет экен деп таң атканча аракты ойлонуп, келип эмне кылат экен, кандай чатак салат экен деген, бул дүйнөдө эле азап болуп калат. Ошондуктан урматтуу апалар, Hazreti Anas ibn Malik деген улуу сахаба болгон. Anas ibn Malik Пайгамбар алейхиссалату вассалам Меккеден Мединага көчүп келгенде, адамдар келип пайгамбарыбызга бүт бардыгы белек берип баштаган. Меккеден кош келипсиз пайгамбарым деп, бүт бардыгы пайгамбар алейхиссалату вассаламга колунан келген белегин берген. Ошондо Hazreti Anas ibn Malik'tin enesi Rumaysa деген апа болгон. Бул атасы жок, ери жок да. Баягы күйөөсүнөн ажырап калган аял болгондагы, анан 10 жашар баласын колунан жетелеп келген.
Ya Rasulallah, elдің бары сізге қолдан келген белегін беріп атады. Менің белегім деген ештеңем жоқ. Менің оғыл белегім ушул 10 жашар балам мақұл десеңіз сізге қызмат қылсын деп пайғамбар алейхиссалату вассаламдың босоғасын алып келген. Пайғамбар алейхиссалату вассалам аны қабыл алып, Анас ибн Малик 10 жашынан 20 жашқа шыққанға жері 10 жыл пайғамбарымыздың үйінде, пайғамбарымыздың қанатының астында тарбиясын көрген. Bir жолы Анас ибн Малик пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Анас ибн Малик ескереді дейді. Айтады да, бір жолы дейді пайғамбар алейхиссалату вассалам мені бір жұмысқа жіберді дейді. Мен барып кетіп баратып, көшеде кетіп барасам, балдар ойнап атып дейді. 10 жаштағы бала. Балдар ойнап атқан екен дейді. Анан балдарды көріп, баяғы ойынға қызығып тұрып өтіп ошол бойдан кеш болып кетті дейді. Баяғы жұмысты ұмытып қойыпмын дейді. Анан пайғамбар алейхи bir учурда турсам эле аркаман келип бирөө мынтип далыга таптады дейт. Карасам Расулулла саллаллаху алейхи вассалам пайгамбарыбыз экен дейт. Не кылды, мен дайындаган ишти бардыңбы деп айтса, мен унутуп коюпмун деп айттым дейт да. Пайгамбар алейхиссалату вассалам эч качан мага ушу 10 жылдын аралыгында эмне үчүн минтиң, эмнеге анттиң, эмнеге тигинтесиң деп бир жолу мага катуу мамиле кылган жок дейт да. Пайгамбар ушунчалык кызмат кылган, бир жолу пайгамбар алейхиссалату вассаламга кызмат кылып ошентип дааратына суу алып келип берип, кепичин түздөп ошентип кызмат кылганда, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол жерден дуа кылганда, "Ey Аллахым, bunun үй бүлөсүнө береке бер, өмүр жашына береке бер" деген. Пайгамбарыбыздын дуасы кабыл болуп, 20га чыкканда, Hazreti Anas ibn Malik 20га чыкканда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дүйнөдөн өттү, чыныгы дүйнөгө сапар тартты. Hazreti Anas ibn Malik ушундай болгон, тирүү кезинде небере чебереси өзүнүн бала чакасы болуп 80ден ашып кеткендиги айтылат экен. 103кө чыгып жашаган. Пайгамбарыбыздан калган канжар болгон, мындай бир бычак болгон. Ошол бычакты Hazreti Anas ibn Malik өлөр астында осуят кылган. Ушул бычакты менин көкүрөгүмө коюп, мени менен чогуу койгула. Бул пайгамбарыбыз өзү колдонуп жүргөн бычак болгон. Мүмкүн ушул бычакты мага кыяматта бир пайгамбардын куралы, пайгамбардын бир буюму болчу. Ушул нерсе мүмкүн Расулуллахтын бир буюму кыяматта мага бир жардамы тийип калса ажып эмес деп, ошентип Анас ибн Малик менен кошо пайгамбарыбыздын кичинекей бир бычагы дейбизби, канжары дейбизби кошо коюлган да. Ошондуктан урматтуу апалар, урматтуу мына бул жерде жаш балдар турат. Жаш балдарды жакшы жаш кезинен ибадатка тарбиялайлы. Сиздер намазга бекем болсоңуздар, балдар да ошону көрүп чоңойот экен да. Ошондуктан жүрөгүбүздү Аллага ачайлы. Намаз окумайын, орозо кармамайын, ибадатка бекем болмойын, биз бактылуу боло албайбыз. Адам баласы мындай да. Адам баласы бул дүйнөдө карасаң, шаарга чыксаң, элдин баары опур-топур. Бирөөлөр Кытайда жүрөт, бирөөлөр Россияда жүрөт, миллион кыргыз жүрөт, бирөөлөр Кореяда жүрөт, бирөөлөр Америкада жүрөт, бирөөлөр дагы каякта жүрөт, Турциялап жүрөт. Бүт бардыгынын максаты эмне? Барсаң сүйлөссөң, эмне десең айтат да, жакшы жашоого жетүү. Бирөөлөргө барсаң, ушу жерим бар, там салып бүтүрсөм келем дейт да. Анткени там жашоодогу негизги максат болуп калган. Бирөөлөр болсо эпте үй алсам дейт. Бирөөлөр болсо баягы кредити бар, карызыман кутулсам дейт. Ар кандай себептер менен көчөдө жүрөт да. Бирок билесиздерби? Бул жашоо бизде ошондой кыргызда сөз бар го, каяка барсаң мамайдын көрү дейт. Каяка барсаң мамайдын көрү деген жашоо ошол. Сен Америкага барсаң деле, сен Кытайга барсаң деле ошол жашоо ошол болот. Бириген дүйнө. Бул дүйнөдө бул бейиш эмес. Бейиште сен каалаган нерсе болот. Ошондуктан бул дүйнөдө жетип жетпеген дүйнө болот. Бул дүйнөдөгү эң бактылуу адам Кудайды тапкан адам. Эң бактылуу адам Кудайды тааныган адам. Эң бактылуу адам Кудайды жаратуучум деп кабыл алып, Мухаммед пайгамбарыбызды менин пайгамбарым деп кабыл алып, Мухаммед пайгамбарга таазим кылып, Мухаммед пайгамбарыбыз алып келген шариатты кыңк дебестен аткарып өткөн апалар, аталар, адам заты эң бактылуу адам заттар болот. Ошондуктан урматтуу апалар, келиңиздер көбүрөөк окуйлу, аракет кылайлы. Бул дүйнөдө жанагы айтып өткөндөй, сен бир заңгыраган там салдың деп сени кыяматта сурабайт. Бирок балаңа эмне үчүн ла иляха иллаллахты үйрөткөн жоксуң? Балаңа эмне үчүн намаз окуганды үйрөткөн жоксуң деп сураар алаштамышык. Бул дүйнөдө апаң үчүн жаныңды бересиң. Алтыным апам, бейишим апам деп белектерди беришиң мүмкүн. Бирок намаз окутпаганды үйрөтпөсө, орозо кармаганды үйрөтпөсө, бул дүйнөдө сый жакшы. Бирок кыяматта кыяматтандай болбой калышы мүмкүн. Кыяматта азапты көргөндө, Кудай татаан келе турган сенин кылган амалыңа жараша жазаны көргөн күндө, апа ошондон көрү мени тиги жылына 40 000 50 000 контракт төлөп окуткандан көрү жөн эле намаз окуганды үйрөтүп койсоң болмок экен дешибиз мүмкүн да. Ошондуктан шарият бизди светтик билимдерди албагыла дебейт. Илимдүү болуш керек. Имам Шафи, учурунда Имам Ахмад,
имам азамдар, булар дүниелік дагы шариат илимдери боюнча дагы туч окута турган инсандар болгон. Мен дүниелік илимди, светтик илимдердин атасымын, мен профессормун, мен академикмин деген адамдар, ал адамдардын астында, ал адамдардын шариат билиминин астында, дүниелік билиминин астында тизе чөгүп баш ура тургандай деңгээлде улуу илимпоздор болгон да. Ошондуктан урматтуу, биз Кыргызстанда көпчүлүк учурда ушундай болуп атабыз, балдарга бир материалдык гана муктаждык берип атабыз да. Аларды окутабыз, аларды кийинтебиз, башкалардын балдарынан кем калбасын деп, аларга ошолор катары телефон алып беребиз, ошолор катары кийим кеч алып беребиз. Алар киного барса, алар менен кошуп киного жибересиң, концертке барса, концертке жибересиң, балдардын катарынан калбасын дейсиң. Бул жакшы нерсе. Бирок эң негизги нерсе бала чаканы Кудайга болгон, Кудайдан коркууга тарбиялашыбыз керек. Эгерде кайсы бир ата-эне баласын Кудайдан корккон баланы же Кудайдан корккон кызды тарбиялап өстүргөн болчу болсо, анда ал ата-эне бул дүйнөдөгү эң ийгиликтүү, эң удачный ата-энелер болуп эсептелет. Бул дүйнөдө биздин бардыгыбыздын максатыбыз бактылуу болуу. Бактылуу болуу үчүн депутат болуш шарт эмес, бай болуш шарт эмес. Бактылуу болуш үчүн миллионер болуш шарт эмес, президент болуш шарт эмес, же бир министр болуш шарт эмес. Бактылуу болуу үчүн шариатта ушундай кылып койгон, шариатта эң жөнөкөй кулдан баштап падышага жери бактылуу болууга толук мүмкүнчүлүгү бар. Ошон үчүн шариятыбызда нечендеген кулдар өткөн. Китептерде аттары келет, хадистерде риваят кылат. Ал кул учурунда кул деген сөз билесизби? Кул деген сиздин колуңузда телефон сыяктуу. Телефонду кааласаң сатасың, кааласаң бирөөгө берек кыласың, кааласаң өзүң колдоносуң. Кул да ошондой учурда болгон. Кайсы бир учурда кул ээлөөчүлүк доор болгон. Бирок ошондой деңгээлдеги бирөөнүн буюму катары жүргөн инсан, Кудайдын кулдугун аткарган, Кудайга кулчулугун кылган, ошончолук деңгээлде Кудайдын астындагы улуу даражага жеткен. Ошон үчүн Пайгамбар саллаллаху алейхи айткан, эки адамга эки эсе сооп болот деген. Бирөөсү ким десе, бирөөсү ошол деген да, өзү бирөөнүн кулу кожоюндун да милдетин аткарат, жаратуучу Кудайдын да милдетин аткарат. Мындайларга Аллах Таалам двойной сооп берет деген, эки эсе сооп берет деген. Ошондуктан урматтуу апалар, баарыңыздарды бүгүнкү туткан орозоңуздар кабыл болсун. Дагы бир берекелүү орозодо турабыз, дуалар кабыл боло турган ай. Ошондуктан могул жерге келген бүгүнкү балдардын баары келечекте ийгиликтүү, эл жетелеген, эл астында жүргөн, элге дин үйрөткөн, таалим үйрөткөн, элге бүт бардык тармакта жашоодо кайсы тармак болбосун, жашоонун тармагы ошол жакта бир лидерлик деңгээлде эл журтка кызмат кылган келечек муундардан болуп өсүп чоңойсун. Сиздер өзүңүздөр намазга бекем ниет кылыңыздар. Рамазан айы жөн эле Рамазанда бир ай орозо кармап коюп эле кийин бүткөндөн кийин болду деп эле өзүн таштап бериш эмес. Бул тетиринче телефондун заряд төгөнгөндө зарядка сайып коюп бир күн бою колдонгон сыяктуу бул мусулман адам баласы бир жылга заряд алчу ай. Ошондуктан ушул моменттерден пайдаланып, учурлардан пайдаланып, не кылыш керек? Жакшылап зарядтарды алыңыздар, жакшылап намаздарды окуп калыңыздар, орозолорду кылып калыңыздар, садака берип калыңыздар. 10 сом болсо да садака кылып коюңуздар. 10 сом жөн эле, 5 сом болсо дагы жөн эле. Кудай үчүн деп туруп бир муктаж бирөөнү таап садака кылып койсоңуздар, иншалла ошонун өзүрүн көрөсүздөр. Маселе миллион долларды же 1000 сом же 100 000 сом садака кылышта эмес, же 1 сом садака кылышта эмес. Маселе ниетте. Ошондуктан ниетти жакшы кылып туруп Алла үчүн кыла турган болчу болсо, ошол сиз кылган бирөө мисалы үчүн миллион доллар сарптаган акчасы менен сиз кылган 10 сомдун сообу бирдей болуп калышы мүмкүн. Анткени Аллахтын рахматынын чеги жок, Алла Тааланын колунда. Сиздин канчалык ыхласыңыз, жүрөгүңүз таза болсо, Кудай Таалам ошончолук кабыл кылат. Ошондуктан иншалла бала биздин колубузда аманат экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи хадисте айтат, ушу хадис менен сөздү жыйынтыктайлы. Пайгамбар саллаллаху алейхи хадисте айтат да, адам баласы дейт, кээде дейт, намаз окуп, орозо кармап, зекет берип, ала албаган соопту жөн эле үй бүлө бала чака үчүн кам чеккен үчүн Кудай Таалам берет дейт. Кээде намаз окуп ала албаган соопту, орозо кармап ала албаган соопту, башка ибадат, зекеттерди берип ала албаган соопту балаң үчүн кам чегип. Мисалы мен ойлоном да, менин да балдарым бар. Өзүбүз окуп алыппыз, алхамдулилла. Мен кантип окуп алганымды билбейм, кантип молдо болуп калганымды билбейм да. Кудайым бир бериптир. Азыр мен ойлоном да, балдарымды, кыздарымды кантип мен жакшы тарбия бере алам. Канткенде алар жакшы бир Куран илимин, шариат илимин алып, жакшы адам боло алат экендер, ойлоносуң да. Демек, адам баласы бала чакасы үчүн кам чегип, баласы чакасы үчүн ойлонуп, ошолор үчүн кам чеккен үчүн дагы Алла Таала сооп берет экен. Ошондуктан жакшы ниет кылыңыздар, Аллах Таала ниетке жараша берет. Балдардан жакшыны үмүт кылыңыздар, жакшыны үйрөтүңүздөр. Аллах Таала ыраазы болсун, туткан орозоңуздар кабыл болсун.